Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, жана дилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, достор, хейтерлер. Могул жерде дайыма эте кылабыз да, дайыма чыгарабыз. Ушул жердечи постоянно баары бир адамдар келип койгола. Туура ар ким коет, ар ким. Ар дайым эле жана штраф кыла албайбыз. А себеп эмнеге? Бул жер вулканизацияга келген адамдар коет тротуарга. Могул жерде карагыла, канча жер турат? Бош. Сөзсүз ушул тротуарга коюш керек да. А эмнеге? Потому что вулканизацияга келет. Бул вулканизация менен да бир сүйлөшөлүкчү. Эки малдан алса, алып. Салам алейкум. Уста, кандайсыз? Жакшысызбы? Сизби бул жерде? О, тротуарда турган Матис кимики? Мен тротуарда ешким эмне вообще? Жок, эми бул жерге силерге келет да, кимге келет? Башка. Анда болсо келет экен. Матиске бар, магазинге бар. Могул жерге жанагы кылып койбойсуңарбы? Тротуарга койсо болбойт деп. Силерге караштуу да могу атрап, туурабы? Иш кылбайсыңар, но как это, ушул жерде как иш кылгандар. Может, ушул жерге келгендер койбосун деп какой-то знак кылып коет турсуңар. Так, биздики лент эмес дейт. Макул. Мен азыр Жалал Абад шаардык жол коопсуздугуну караган мекемеге жөнөтөмүн. Сураныч бир чара көрүп койсоңуздар. Рахмат. Ушундай шопурларга кайрылгым келет да. Мына жолдун четиде жай турат. Канча керек жай турат. Келип тротуарга коет. Паң башсыңарбы, же эмне, же нар жакта шунча жай турат. Эмне силерге жол жетпей, жөө жүргүнчүлөрдүн акысыга кирип тротуарга коюп аласыңарбы? Сал мындай башты иштетсеңер, жигиттер, Матис болосуңбу, Lexus болосуңбу, башка болосуңбу? Кайсы жанагы мээң менен ушул жанагы койдуң тротуарга?